Ош шаарындагы Ленин көчөсүндөгү кооптуу жарга тосмо дубал курулду. Кооптуу тилкеге бийиктиги 9 метр, узундугу 90 метр болгон тирөөчү дубал орнотулду. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 24 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Курулуш иштери апрель айында башталып, август айынын орто ченинде аяктаган. Өзгөчө кырдаалдар министрине дагы бул көп жолу кайрылган. Ушул жерди жасап бергиле деп биз дагы алар да проектин алган, бирок болбой калып, кайра өзүбүзгө кайтарып, ошентип бул жердин эмеси көптөн бери чечилбей келе жаткан. Бакытбек Жеңишбеков келери мени ушул жерде көрсөтсөк, эң кооптуу жер экен, ушуну батыраак бүтүрөлү деп, ушу быйылкы жылга акча каражат бөлүп берди. Бунун бирден бир дагы себеби Бакытбек Жеңишбековдун негизи, эгерде биз бул подпорканы жасабасак, үстүдөгү Ленин көчөсүндө жасай алмакпыз да. Ошо терең маани берип, иликтеп чыгып, кандай болсо ошодон анан бул подпоркага дагы, анан Ленин көчөсүнө дагы акча каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүп берди да. Бул жерде сөзсүз түрдө эгерде биз только Ленин көчөсүнүн үстүн жасай турган болсок, жасай албайт элек да. Аны жасап атканда каток урганда түшүп кетиши мүмкүн. Ошолордун баардыгын жетекчибиз өзү карап чыгып, анан ушул бизге акча каражат бөлүп берип, бул жердин эмеси проектси даяр болчу. Бул апрель айында башталды тегинде. И мына көрүп атасыздар, уже бир 15-20 күн болуп калды, уже толук бүтүрүп тапшырды. Бул жердин эң узундугу, кооптуу жердин узундугу 90 метр, бийиктиги 9 метр. 9 метр болуп эсептелет. Бунун 2 метри жердин алдына кирип жасалган, 7 метри эменин үстүндө толук бүттү да жасалган. Бул жерде дагы бир эмеси, ошол проекттин баягы койгон себеби аркы жактагы Ленин көчөсүндөгү тротуар эмен жолду баштаганда каток урганда түшүп кетпеш үчүн гана жаралган. Азыр эми кооптуу эмес, ишеничтүүбүз, уже ишибиз алгылыктуу болуп, Ленин көчөсүндө дагы уже курулуш бүтөйүн деп калды. Бул жерде сметалык баасы 34 миллион болчу, тендерлик баасы 24 миллион тегерегинде гана болуп эсептелет. Жардын үстүндө жайгашкан Ленин көчөсү да толук реконструкциядан өтүп, бир тараптуу пайдаланууга берилди. Шаардагы чоң көчөлөрдүн бири болгон Ленин көчөсүнүн 1 чакырымы асфальтталып, тротуарлары оңдоп түзүүдөн өтүп, эки тарабынан лотоктор коюлган, учурда көктөндүрүү иштери калган. Ленин көчөсүнө бүгүнкү күндө 38 миллион акча каражат тендердик баасы болду. Сметалык баасы 54 миллион болчу. Ошо 38 миллионго азыр бүгүнкү күндө бүтүрүү алдында турабыз. Негизги жол уже бүтүп эле калды. Анан лотоктор, тротуарлардын лотоктору, бордюрлары бардыгы бүттү. Азыр эми асфальт төшөө гана калды. Асфальт төшөп иштери акырындык менен бүтүрөбүз. Бул эгемендик күнүнө карата толук бүтөт. Буга чейин 32 турак үй, 17 соода түйүндөрү жардан кулап кетүү коркунучунда турган. Ал эми жардын төмөн жагында жайгашкан жыгач устаканалар, канаттуулар базарына кооптуулук жаралып келген. Көп жылдан бери иштеген усталар бир нече жолу жер көчкү түшүп, адам өмүрүнө коркунуч жаралгандыгын айтышат. Тирөөчү дубал салынгандан бери коркпой иштеп жатышкандыгын билдиришти. Кооптуулук жаралат эле. Бу жерде өзүбүздүн дүкөндөрүбүз бар эле. Азыр бул бүтөндү коем дегенде биз өзүбүз согласны болуп, биз дүкөндөрдү бузуп бердик. Себеп дегенде бизге кооптуу эле да. Өзү ар жылы неме суу, таш, ошондой нерселер түшөт. Ошого азыр бул өкмөт жасабаса деле өзүбүз жасаш керек болуп калды эле да. Биз өзүбүз куям деп аракет кылдык, эми мындай куя албайт элек да биз. Бу жерге 2000-жылдан бери иштейбиз. Ошондон бери опасный болчу бу жерлер. Азыр эми Кудайга шүкүр жакшы болуп калды. Мэриге чоң рахмат, машиндай кылып, чырайлык кылып, безопасный кылып жасап берди. Эми жерде коркпостон иштей алабыз да, Кудай кааласа. Сиздер жер бердиңиздерби? Ооба, кичине могу жерибиз алдын 12 сотый болчу, эми азыр кичине жер кирди, эми бизге көп эмес жок. Кудай кааласа жакшы энди иштеп жүрө алабыз. Бемалал. Жакшы, Кудайга шүкүр. Безопасный. Алдын көчкү болуп турар, анча-мунча көчкү болду, бир 2 метр көчкү. Опасный yaxşı sağda adamlar yo'q paltaydı. 2 metre köşkü oldu. 2 adam olmaya kaldı yaxşı. Yani o da bu yağı. Misal nereye çok rahmet, men bezopasniy bo'lib, qo'rqmasdan ishlasa bo'laveradi.
2007-yili mayerda ko'chki bo'ldi. Mayerlarda erta bahorda Ko'chatlar- ko'chatlar poni tagida qolib ketgan. Yaxshi odam bo'lmagan o'shunda, biroq tagini bosib qoldi. Bizga haligi suvlar uyganda taraq bo'lib chiqardi. Bitta tushib turardi toshlar. Keyin yaqinda bir ko'chki ham bo'ldi. Xudo saqladi, yaxshi marda. Hojatxona borida shuni namoz paytida oldinroq bir tushib ketdi. Shu katta ko'chki tushdi. Agar ichida odam bo'lib qo'yganda o'tlar unda. Shu hojatxonaning ustiga tushib katta nima. Xudo saqladi yaxshi. Boshqa narsalar yo'qoldi. Xudoga shukur meriyaga katta cho'ng rahmat. Mana bezopaslik qo'rqmasdan ishlasa bo'ladi endi. Endi odamlar musor tashlab olmasa, tevadan bo'ldi. Shu yaxshi buyog'i. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө буга чейин кайрылгансыздарбы? Yo'q, biz qayrilmadik bunga cheyin. Mana navesimiz borligi uchun hali e'tibor bermaydi. Bizga bilinmay qolardi, naves borligi uchun bizga bilinmasdi. Endi u tushgandan keyin navesiyamni o'zib tashladi o'zi aslida. Xudo saqladi. Sababli jilda o'zi qilamiz deb jur'atdi. Mer o'zi kelib Qasmir alisi qilamiz deb o'shunday deb qo'yardi, biroq qilinmasdi. Endi bu yil qilindi. Cho'ng rahmat.